Токтогул ГЭСте реконструкциялоо жумуштары жүрүп жатат. 4 агрегаттан 1 агрегаты реконструкция болуп бүтүп жатат. Анан могу күз-кыш мезгилине бүтүп калыш керек. Ошентип ар бир жылда бирден агрегат реконструкция болот. Эмдиги жылы 2 агрегатыбыз, андан соңку 3-4 агрегат. Бул реконструкциянын себеби 45-46 жылдардан бери Токтогул ГЭСтин ичиндеги оборудованиясы, жабдуулар алмаша элек болчу. Өзү булардын нормативный убактысы бир 25 жыл, 30 жылга чейин эле. Алмашкандан кийин бир эле жаңылоо эмес, жана ГЭСтин негизи агрегаттардын кубаттуулугу жогорулайт 20%га. 1200 мегаватт болсо 1440 мегаваттка чейин кубаттуулугу жогорулашы күтүлүүдө.